Саламатсыздарбы, Сокол Медиа YouTube каналынын көрөрмандары, сиздерди өлкө аймагынан алынган акыркы кабарлар менен тааныштырабыз. Баткендеги курулуш иштеринде коррупциянын белгилери барбы? Президент Садыр Жапаров жооп берди. Президент Садыр Жапаровдун Кабар Медиа маалымат агенттигине берген маегинде төмөндөгүлөр камтылган. Соңку учурда Баткендеги чек ара чырынан кыйраган үйлөрдү калыбына келтирүү маселеси социалдык тармактын колдонуучулары арасында кызуу талкууга түштү. Аз күн мурун жергиликтүү маалымат агенттиктеринин бири жарыя кылган журналисттин иликтөөсүндө буга негиз себеп болгон. Аманат Курулуш Инвест деген эмне болгон компания Баткендеги курулуш иштеринде коррупциялык элементтер барбы? Мамлекет башчынын жеке көзөмөлүндө турган курулуш иштери азыр кандай жүрүүдө? Мына ушул суроолорго президент Садыр Жапаров төмөндөгүдөй жооп берген. Баткендеги салынып жаткан үйлөр боюнча айта турган болсом, эл үчүн да бул иштен тынымсыз кыйкым издеген журналисттер үчүн да абдан кызык болот. Ошондуктан менин иш башкаруучум Каныбек Туманбаевке жана Аманат Инвест компаниясына эмнеге асылып жатышкан боюнча толук маалымат берип кетейин. Былтыр сентябрь айында Баткендеги жабыркаган үйлөрдү жаңадан куруу жаатында долбоорлорду даярдоо боюнча мамлекеттик курулуш жана турак жай агенттигине тапшырма бердим. Бир аптадан кийин долбоорду алып келишти. Алардын сметасы боюнча ар бир үйдү 5 миллион 500 миң сомго курушубуз керек экен. Анан мен иш башкармалыктын жана жеке курулуш адистерин топтодум да ар бир үйгө 5 миллион 500 миң сом кетет деген бул өтө кымбат. Ортодо мамлекеттин акчасын жеп көнүп калышкан мамлекеттик кызматкерлердин бул сметасы мага жаккан жок. Бир үйгө канча акча кетет экен, силер эсептеп чыккыла деп тапшырма бердим. 2 күндө мага сметасын алып келишти. Бир үйгө 3 миллион 300 миң сомдон акча кетет экен. Эч ортомчусу жок, ушул суммага курула деп дароо тапшырма бердим. Ошентип ар бир үйдөн 2 миллион 200 миң сомдон үнөндөп калдык. Ошондо эсептеп көрүлү. Баткенге баш аягы 500дөн ашык үй салабыз. Ар бир үйдөн 2 миллион 200 миң сомдон айырма болгон эле 1 миллиарддан ашык сом мамлекеттин акчасын үнөндөп калдык. Эгер мамлекеттик курулушка ишенип, болуптур сала берели деп койгонунда бул акчаны саналуу кишилер жана ортомчу компаниялар жеп кетмек. А мен бул акчаны алардын оозунан жулуп алдым да. Алар ушунун баарын иш башкармалыктын жетекчиси Каныбек Туманбаев кылып жатат деп ойлоп атышат. Ошол үчүн ага акчадан куру калгандар маалыматтык чабуул башташты. Алардын ортодон акча жасап алуусуна менин тапшырмам менен бөгөт коюлду. Каныбек мыкты аткаруучу, мыкты көзөмөлдөөчү. Бир тыйын болсо да мамлекеттин акчасы үнөн болсун деп турган кызматкерлердин бири. Ал эми Аманат Инвест компаниясы Баткенде салынып жаткан үйлөрдү жөн гана көзөмөлгө алып, бир тыйын пайда кошпой кагаз иштерин бүтүрүп жаткан компания. Алардын болгон күнөөсү ушул. Негиздөөчүлөрдүн арасында 20 жаштагы бала бар экен. Бизге мага десе негиздөөчүлөр 18 жаштагы балдар болсун. Мамлекеттин акчасын үнөмдөп берсе болду. Ошондуктан бизге ЖМКларда массалык түрдө чабуул болуп жатканда мамлекеттин миллиардтан акчасын жедирбей, да кимдин оозунан жулуп алышты экен деп экинчи жагында ойлогонду унутпагыла. Биз азыр мамлекеттик каражаттарды уурдатпаганыбыз үчүн бүгүнкүдөй аскерий жана башка техникалар сатылып алынып жатат. Мектеп, бала бакча, асфальт жолдор, темир жолдор салынууда, ипотека аркылуу үйлөр курулууда, гестер, завод, фабрикалар курулуп баштады. Дагы бир эң кызык нерсе, менин үйүм 2021-2026 программабыз бар. Максат жарандарыбызды 20-25 жылдык ипотекалык үйлөр менен камсыз кылуу. 2 жылдан бери бюджеттен акча бөлүп келебиз. Мамлекеттик ипотекалык компания болсо ал акчага кезекте тургандарга рыноктон 1 квадрат метрин $750 алып берип жаткан экен. Аны да дароо токтотуп, азыр эми үйлөрдү өзүбүз тездик менен куруп бере баштадык. Ошондо 1 квадратты 750 эмес 550дөн айланат экен. Бул батир алып жаткан жарандарыбызга дагы эң чоң жардам. Ар бир чарчы метрин $200 арзан алган болот. Ушинтип 2026 жылга чейин 50-60 миң үй бүлөгө батир бергенге үлгүрөбүз деген планыбыз бар. Мындан сырткары, акыркы күндөрү соц тармак колдонуучулар тарабынан иш башкаруучуңуз эле эмес, администрациясынын жетекчиси жана министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго да сын пикирлер көп болду. Акылбек Жапаров кызматын тапшырып кетсин дегенге чейин жетишти. Анын ичинде жөнөкөй эле жарандар да бар. Бир чети буга АСАГО деп аталган унааларды милдеттүү камсыздандыруу, ошондой эле башка салык түрлөрү кирет дегендей демилгелер себеп болду деген журналисттин суроосуна Садыр Жапаров төмөндөгүчө жооп берген. Ооба, туура, Акылбек кетсин дегендер карапайым калктын арасында да бар. Ким эле салыктын түрлөрүн көбөйтөм деген кишини жакшы көрсүн. Бирок Акылбек Жапаровго асылгандардын арасында ал кетсе ордуна мен бара калсам деген топтор басымдуулук кылат. Ошолор блогерлерге, социалдык түйүндөргө жамандатып жаздырып жатышат. Мен алардын кимдер экенин билем, мурда кандай иштегендерин да билем. Акылбек Жапаров таза иштеп берип турса эле болду, кетпейт. Ансыз да 30 жылда 35 өкмөт башчы алмаштырып Гиннес китебине киргендей болдук. Азыр мамлекеттик түзүлүш, мамлекетти башкаруу системасы мурдагыдай эмес, башкача. Албетте мамлекет башчы катары анын ар бир кадамына тыкыр көз салып турам. Туура эмес кетип барат.
жатса, бул жерден туура эмес кетип бара жатасыңар. Өкмөт токтоткула деп жол көрсөтүп турам. АСАГО боюнча айта турган болсом, бул автомобилдерди камсыздандыруу долбоору 2015-жылы эле башталган иш экен. Баарын териштирип көрүп, долбоорду жылдырдык. Азыр чийки, ананда бул долбоорду мамлекет өзү колго алышы керек. Эч кандай жеке жактарга бербеш керек. Эл азыр жеке жактарга ишенбейт. Кайсы бир чиновниктин бизнеси деп түшүнөт. Ошол үчүн эл каршы чыгып жатат. Ошондуктан бул долбоорду өзүм көзөмөлгө алып, баардык жагын башырып, эл өз эрки менен киргендей кылам. Себеби бул долбоор негизинен элге пайдалуу эле долбоор. Өнүккөн өлкөлөрдүн баарында автомобилдер камсыздандырууда турат. Болгону камсыздандырууну туура, адилеттүү, калыс иштетиш керек. Эрежелерин толук иштеп чыгуу үчүн убакыт керек. Жакшы иштеп кетсе, балким кийинчерээк жеке жактарга дагы уруксат берсек болот. Элге тандоого мүмкүнчүлүк болот. Автоунааларын мамлекеттик компанияда камсыздандыргысы келеби же жеке компаниядабы атаандаштык болуп турат. Каналга катталып, пикир калтырганды унутпаңыздар. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 345 пара берүү боюнча кылмыштын негизинде кылмыштардын бирдиктүү системасында катталган сотко чейинки өндүрүү иштери жүрүп жатат. 2023-жылдын 31 январында атайын жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын негизинде 350 000 сом акча каражатын которуп жаткан учурда Чүй электр тармактар ишканасынын башкы инженери кармалды. Тактап айтканда, кармалган жаран Аламүдүн райондук электр тармактарынын башчысы кызматына дайындоо үчүн Кыргыз Республикасынын энергетика министрлигинин кызмат адамдарына бир нече жолу акчалай сыйлык түрүндө пара сунуштаган тергөө иштери жүрүп жатат. Ушул жана башка кабарларды Сокол Медиа YouTube каналынан көрө аласыздар.